Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Аллах Таала барыбызды жакшылыкка багыттасын, жүрөгүбүздү иман нуруна толтурсун. Аллах жашообузга береке берсин. Жашообузда жалпысынан алып караганда эң негизги нерсе таухидтен кийинки бул намаз. Аллах бизди жеп ичүү үчүн, үйлөнүү үчүн, көбөйүү үчүн, же бир жумуш үчүн жараткан жок. Жаралуубузда максат бул нерселер эмес. Аллах Таала бизди бул нерселерден улуу болгон нерсе үчүн жаратты. Ал ибадатта Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуу. Бизди ибадат үчүн жаратты. Ибадаттардын ичинен эң улуусу, эң абзели, эң улуу ибадат, эң абзел ибадат бул намаз болуп саналат. Эгер биз намазга көңүл бурбасак, анда биз эмне нерсеге көңүл бурабыз? Ар бирибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окугандай намаз окууга аракет кылуубуз керек. Буга бизде кызыгуу болуубуз керек. Канча деген адамдар бар, намаз окушат, каталашат. Балким алардын намаздары алар билбеген абалда бузулуп жаткандыр. Хузайфа радияллаху анху бир кишини намаз окуп жатканын көрдү. Анан ага о баланчы деп чакырып айтты. Ушундай түрдө канча жылдан бери намаз окуйсуң деп сурады. Ал киши 40 жылдан бери намаз окуймун деп айтты. Хузайфа радияллаху анху табииндерден болгон бир табиин менен сүйлөшкөнүнө караң. Анан ага айтты, 40 жылдан бери намаз окуган болсоң, анда намаз окуп аптырсың деп айтты. Анткени ал кишинин намаздын кээ бир шарттарынан же рүкүндөрүнөн бош эле. Намаздын кээ бир шарттары же рүкүндөрү намазында жок эле. Караңыз, жахилдиктин, илимсиздиктин жамандыгын. Ошондуктан намаз илимин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык үйрөнүүбүз жашообуздагы эң маанилүү, көңүл буруубуз керек болгон, эң зарыл болгон иштерден болуп саналат экен. Аллаху алам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.